постоянныйдын 20-сына жылдырып алабыз. 20А. Бул жерде дагы 20А. Кээ бирки мультиметрде 20А эмес 10А болот. Экөө тең. 10 анан А, 20 ампер постоянныйга жылдырып алдыкпы, кара провод тура берет комда. Кызыл проводду 20 ампер токтун күчүн текшере турганга коюп алабыз. Замок ачык турат. Тура берсин азыр. Замоктор өчүргөн боюнча текшеребиз. Бардык система өчүрүлгөн боюнча текшеребиз. Биз бул машинеде утечка бар же жок экенин аныкташ үчүн, эми колумда 2 шуб калды. Аккумулятордун плюсуна караганда минусу точныйраак маалымат берет. Минусун чыгарабыз сырткарыга. Чыгарабыз дагы не болду? Плюска вообще тийбейбиз. Мына 2 шубтун бирөөсүн сурулган клемма проводко, бирөөсүн аккумулятордун өзүнө тийгизебиз. Айырмасы жок, Айырмасы жок, плюс минус, айырмасы жок. Не болду? Бизде утечка ток бар деп атат бул жерде. Предохранительдерди бирден суруп, сайып, наркы кылып, берки кылып көрөбүз дагы, келип туруп бир предохранительде суруганыбызда не болду? Азайып атат. 0,63. Бул неге тиешелүү? Подфарник өчтү азыр биз да? Подфарниктеки да. Демек, подфарниктен баштап ошол ненин системасы болсо, мисалы магнитофонду колобу, ошол системадан баштап только питание токторду текшеребиз. Питание токтор. Питание токтор булар управляющий эмес, плюс минус токтор. Ушул системадан баштап рульга чейин карап барабыз го, гитарага чейин, переключательге чейин. 0, 0, 62, 63 деп көрсөтүп атат. Дагы утечка бар бизде. Буну дагы түшүрүшүбүз керек. Бул системаны да карайбыз. Вообще-то предохранительдерди суруу бере турган болсок, бизде не? Мындай немелерди көрсөтөт. Цифраларда пример, Ошол сурулган предохранительге эмне тиешелүү? Ошол системаны карап чыгабыз дагы. Ашыкча подключение болгон нерсе болсо, ошол подключениянын проводун үзөбүз. Мультиметрдин цифрасы түшүп кетет ошону үзгөндөчү. Үздүк мультиметрдин цифрасы 0006 түштүбү пример, Өзү негизи гитепте 0004 болуп турган болсо, ал уже утечка ток жок дегени. Андан жогору болсо утечка ток бар деген нерсеси. Бизде кыргызчылык 0006 болуп аткан болсо, утечка жок деп эсептей берсек болот биз. Себеп дегенде кыргызчылык дегенде бизде не? Көбүркү учурларда биз магнитофонду да прямой туташтырып таштайбыз да. Так, ошол системаларды предохранительде сайып алып туруп карап чыгабыз. Башча токторду үзүп таштайбыз ал жерден. Анан бизде не кылат? Машиненин уже утечка ток жок деген нерсе кылат ал жерде. Утечка ток жок деген. Эми бардык машинеде эле мынтип тийгизсек айта бербейт жигиттер. Кээ Мерседестер бар. Кээ жаңы чыккан машинелер бар, пример. Ошол учурларда 15 секунд болсо максимальный 20-30 секундка чейин деле кармап тура берели муну. Өзү Мерседестерди билебиз, Эшиктерди ачканда, же бир нерсе кылганда, эшикти жапканда плафондор күйүп туруп калат да. Ошол учурларда ошол функциясы өчүп калгыч чакты күтүп турушубузга туура келип калат. Кармап күтүп турушубузга туура келип калат. 20 секунд. Негизи кылчый турган нерсе жасап алганыбыз жакшы. Так, все болду. Аккумулятордун темасы бүттү ушул нерсе мененчи. Ой, анан